Başladık. Могу китеп. Бул мен акын деле эмесмин, журналист эмесмин, кесибим боюнча мугалим, филологмун. Анан бала чакама байлык башка эч нерсе таштай албагандан кийин эң болбо дегенде балдарым көзүм өткөндө эстелик болсун деп эрмектеп эс алууга чыккандан кийин эмгек эмес пенсияга чыккандан кийин эрмек кыла баштадым. Бул 70-тен өткөндөн кийинки эрмек. Ушуга чейин бир кейгеним ушул убакка чейин бир неме калем кармасам болмок экен. Мен калемди кечирээк кармап коюптурмун. Өзүм филолог болсом, анан көпчүлүгү жанагы мугалимдик кызмат менен башталып өмүр неме эмгек жолум. Андан кийин комсомолдук, партиялык, профсоюздук жумуштарга өтүп кеткениме байланыштуубу, бир жагы сал жалкоолук кылып койдумбу, ушу менен калем калып калган. Анан ошол жанагы пенсияга чыккандан кийинки кармап аткандагы кылган ишим балдарыма насаат катары көпчүлүк ырлардын мазмуну эми бул жерде чейин философиялык неме маанилүү деп айта албайм. Кыргыздын жалпак тили менен кыргыздын карыясы ата балдарына айтып калтыра турган насаат сөздөр. Өйдөрү карайт. Ошого көбүрөөк көңүл бурулду. Анан бул жашоодо мындай биякты мындай ушундай карап сөйлөңүз. Бул жашоодо биякты карап мындай көзүңүздү көрсүн да. Бул жашоодо кеп баары биздин өзүбүздүн ата бабабыздан эле келе жаткан немебиз болсо керек. Байлыкка көп умтулбаган эл журт баштанабыз. Көпчүлүгү тазалыкты баалаган, эмгекти баалаган, ак сүйлөп так жүргөн ата бабанын балдары болуп калдыга окшойт. Анан ошол жол менен кетип баратабыз. Менин баамымда биздин топ, биздин уруу чылый өтө жамандыкка барбаган уруу деп эсептейм мен өзүм. Анткени бул кам менен келет экен. Ал жанагы канчалык тарбия алып, канчалык окутуп өйрөтөмөн дегениң менен негизги тарбия ата бабаңдын келип аткан кан. Анткени мен жалаң өзүмдү эмес, биздин уруу деп айткан себебим бул өтө чаап кеткендик эмес. Биздин муундардын бир топ муунуна күбө болуп калган карыя катары айтарым. Мына Самсакен өмүр бою атка минер кызмат кылып жүрдү. Мамлекеттин кызматында, өкмөттүн кызматында, бийликтин бир бутагында жүрдү. Кайсыл жерде жүрбөсүн, кайсыл кызматты аткарбасын, так ишке берилген, иш дегенди ичкен ашын жерге койгон киши деп сыпаттап жүрүшөт. Дал ошол кишинин бири ушу мен Самсакен болгон. Аны мен өзүм көрүп, күбө болуп, анан үзөңгүлөш бирге иштешкен жолдоштору менен активдерден уккан сөздөрүм менен баамдап
жүрөм. Амыр акем кара жумуш чарбанын малын да бакты, арабасын да айдады. Бирок өзүнүн накта мэйнет, кара мэйнети менен жашаган адам. Биздин өзүбүздүн атабыз сыялы өмүр бою молдолук кызмат өтөп, имам болуп, айылдын имамы болуп, өмүрүнүн өткөнгө чейин атасынын жолунда, чаргын атасынын жолунда диндин кишиси болуп өттү. Анан ошол кишилердин таасири менен жанагы кандан болот дегеним ошол чаргын молдо өзү кандай диндин кишиси болуп, таза жүрүп, элге осуятын, акыл насаатын айтып жүргөн киши катары.